Москвадагы таксист коллегалар, жаңы жылдагыдай заказ болбой, коэффициент күйбөй, ишчи түшпөй жатабы? Ишчи түшкүчөңдөн да эмеселерге сервис 312 аталышындагы автосервисти сунуштайын, келип машинаңарды чукулатып кетсеңер болот. Бул жердеги кызматтар өтө кенен экен. Тизмектеп өтсөм, ремонт двигателя бар экен, ремонт коробка, ремонт ходовой часть, кузовная работа бар экен, обклейка бар экен, электрика бар экен, замена масла, путевые листы, страховка для такси. Кыскасы көптөгөн жумуштарды аткарышат экен. Сервисти иштеткен баланын номерин жазып коюп, шлагбаумга келип кнопканы бассаңар, шлагбаум ачылат, 6-этажга көтөрүлөсүңөр, киресиңер, машинаңарды жасатасыңар, кетесиңер. Буларда еще запчасти в наличии болот, сөзсүз. Расходник запчастар болот экен. Эгер кээ бир запчастар жок болсо, аны телефондон чалып билсеңер болот. Аны под заказ кылдыртып, анан кийин заказ келгенде келип жасасаңар болот экен. Булардагы запчасти автобустан алышат экен. Скидка менен качествосуна жооп беребиз дейт. Кылган ишибизге дагы ишибиздин качествосуна да жооп беребиз дейт. Замена масла канча? Солярис Риолардыкы 3 фильтр менен 3200. Шкода Polo шулар 3,5-дан. Optima 4000 болот. Тоже фильтр сетер полный ошонун ичинде да. Работа. Camry К5. К5тар, если 530 май коя турган болсо, алар 5000 болот 3 фильтр менен. То есть өзүнүн допуск май менен да G5 коя. Камерлердин оригинал майы бар жокпу? Алар под заказ, азыр салды бирок любой май. Автобустан алып келесиңер. Как раз келип тура коробкада. Пока чачылды. Болду. О-хо-хо. Бир алтымыш дейт го. Здесь нормально? Пожалуйста. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Ассаламу алейкум. Момун бир туугандар, коллегалар, жалпы эле бул каналды көргөн көрүүчүлөр, подписка болгондор өзгөчө баардыгыңа жалпы салам. Химкиден Речной вокзалга по делам менен түшүп келдим. По делам. Так. Эми. Неге по делам менен түшүп келдиң дешиңер мүмкүн. Себеби буга чейинки видеодо айтканмын, мага бир жумага 102 заказга 8800 бонус берген деп. Ошо бонустун бүгүн акыркы күнү ошону жабышым керек. Болгондо дагы 25 заказ калып кетти. Комфорт плюста адашпасам бир күндө 25 заказ жаба элекмин. 20 заказ жапсам болот, бирок 25 заказ жаба элекмин чын. Парк издеп аткан болсоңор, таксопарк Атаман 2,5%, моментальный вывод, таксометрдин заправкасы бар, ай сайын водительдерге оюн ойнотулуп турат, таксиге тиешелүү документтин баарын жасайт дегендей. Мына видеону, мен чыгарган видеону калтырбай көрүп аткандар билет, 2-3 ай мурун өзүм парк ачам деп жүрөм, ошо менен азыр алектенип жүрөм деп айтканмын. Атаманды билесиңер, жоңуна реклама катарында договор кылгам, реклама кылам, ушунун паркында иштегенче. Кудай кааласа 2 күндөн кийин паркка старт берилет. Парк ошондой эле айткандай минимальный комиссия болот тугандар. Жаңы подключение болгондорго акция болот дегендей. Бир кичине бир аяк буягын турулуп алгандан кийин ай сайын оюн ойнотулуп турат. Телефон, видеорегистратор, жана башка акциялар, скидкалар болуп турат дегендей. Ошо окшогон нерселерди полный сүйлөшүлүп азыр аз калды, кудай кааласа 2 күндө. Эгер парк ачылык чагында эле подключение боло берейин деп мага колдоо көргөзүңөр келсе, мына ушул номерге жазсаңар болот. Бул диспетчердин номери болот тугандар. Мына номерге жазсаңар бул менин номерим болот. Мен заказ болуп калышы мүмкүн, жооп бере албай калышы мүмкүн, таксиде жакшы түшүнөт. Бирок диспетчер сразу жооп берүүгө аракет кылат. Таксиде ушу 15 сомду кандай гана кыйынчылыктар менен, кандай гана түштөр менен табабыз да. Ошон үчүн бул жерде дагы 5 колду тыгып албай, элдердикиндей көп процент албай эле деп минимальный комиссияны коюп атабыз.
мага паркка подключение болуп, колдо көргөзүп, мен менен чогуу иштешет деген үмүттөмүн. Долгая поездка. Bir 44 bine verip aldı. Я не за этим сюда спустился, да? Яндекс. Индекс. Долгая поездка. Некрасовский рабочий поселок, дейт. 40 минутта. Зачем мне твои долгие поездки? Канаковский проезд. Не. Канаковский проезд. Мына Речной вокзалда улицаларда жакшы жаттай албайм да. Долгопрудный дейт. Долгопрудный, Первомайская. Хотя Долгопрудный мына эле жерде да. Ладно, ушу жеткизип коелу. Комфорт плюста 95-96% заказ безнал, да? Ушинтип наличка заказ берип туруп эле. Наличка заказ бергенде биз даже наличкасында карабай калабыз. Ушу караганын унутуп коесуң. Мына заказы наличка экен. Кээ бирде наличка экенин билсем, заранее айтам. Жетейин деп калганда, у вас оплата наличными переводом дейм. Болсо перевод кылышат, же наличка менен беришет. Мына наличка экен. Келип токтогонда, у вас Сбербанк есть, можно перевод сделаю деп. Ё-моё. 19 минута 530 рублей. Переводом наличными. А у вас что, осталось дальше не будет? Не будет. Не, а если не хватает чуток, ничего страшного. Следующий раз доплатите. Всего доброго. Все, спасибо. До свидания. 510. А так заказ 524. Ну ничего страшного. Бирөө кем берсе бирөө ашыкча берет дегендей. Яндекс метронун акыбетін айдап атат. Долгопрудныйдан мына жака пайдаланбойсом заказ берди как раз, бирок бул комфорт плюсбу билбейм. Так. Всего доброго. До свидания. Так, 23 минутага Сокол жака келдим. 785 комфорт плюс. Ну 21 минута 616 15 километр. Угличская 476 менен берип атат рейтинги. Неге бул 476 алып көрөйлүчү? Угличская деген улицаны өмүрүмдө көргөн эмесмин. Каяк экен бул? Черт. Жакын эле заказ экен. Ушул жердеги эле. Болгону айланып келиш керек экен. Мына карасаңар. Айланып келиш керек, МКАДка чыгып, кайра түшүп келиш керек экен. Здравствуйте. Фитнес-клуб X-Fit. Угличская, да? А? Угличская. Угличская. А мне надо что? Гампер чоң эле караганын айгыл экен, фитнеске келди. Мала десе базар жок. Жап-жаш болуптур, биз келбей атабыз. 20 минут 505 рублей. 11 минут подачадан детский кресло менен берип атат. Бул короткий заказ. Ушул жерден эле ушул жерге болсо керек. 16 минут дейт. Мага негизи өзү короткий заказ бересиңер бербейсиңерби?
5-10 минуттук заказдар. Ну, сегодня тебе понравилось, Слава? Можно ездить на такси? Будем? Мы его возили в центр. И он сказал только на следующий день, что ему было жарко, долго и как бы это. И сказал, что больше не поедет. Ну вот мы его уговорили, он теперь поедет. Спасибо вам. Спасибо. Так, пожалуйста. 789. Жети жүз 89-17 минуталық жол. Бірақ МКАДтың сыртына шығып кеттік. Мынау Димитриевск шосседе жашағандар білет, Рио торговый центр МКАДтан шығып өтіштелі. Аз линиядан шығып, қайда кішіне Москваға кіріп барыш керек. Маған көп жазып отырсыңдар да. Яндекстен блок болып қалдым, қантип 2 сағат ачат, дағы башқа проблемалар. Қысқасы Яндексте аккаунтқа тиешелі проблемалар, mesela блок болып қалған. Ошо блок бойынша, егер мага бүгін азыр жазды бирөө, ушундай ачат элек чыгарып койсоңуз, ушундай неме болуп атканга жардам берейин деп. Канча сумма экенин, канчага кылганын мен билбейм, бирок чын мына номерин азыр жазды. Азыр жазып сүйлөштүк, полный мына номери. Анан басы сүйлөшөсүңөр, разблокировка кыласыңар. Анан дагы жылы эски болуп калат го, мисалы 15-жылкыларда азыр машиналарды брендти алды отпайбы. 2 жумада фотоконтроль өтүп брендти албасаң, блок кылып коебуз деп Яндекс коркутууда. Эгер ошону дагы мындай брендиңерди алып койгон болсо, жылын жаңыртып, ого да бренд кошуп беребиз дейт. Өзүнчө бир программаларды неме алгам дейт. Сатып алдык дейт. Кысқасы чалгыла сүйлөшкүлө, гарантия барбы, жокпу? Эгер кайра ака блок болуп калсам, не кылып бересиңер? Кайра кийин зыяны жок, ошолорду полный уточнение этип алып, андан кийин блок кылсаңар болот. Бул ошол блок болгондор үчүн бир аз да болсо информация номерин чыгарып коем, ошол номерге чалсаңар болот. Так. 32 минут 797. Эмне бул жерде турат? Түрмесе деп келип койдум бу. Точкасы ушул жерде турат бирок. Келгечен беши байкуш ойлонуп келди. Тегеден кыжырат болот деп бул. Айнектик деп ойлонуп келди. Ладно. Малая Никитская, Валенский. Хорошо. Жүрөгүмдүн сезиминен аша албадым аны билем. Саябакта сырдашып турдук биз да, айлуу түндүн жарыгында. Саябакта сырдашып турдук биз да, айлуу түндүн жарыгында. Жанарыңды жумдум, обояңды билдим, мендик жүрөк сыйбайды келе. Төмөн карап турдум, бир жылайып күлдүм, ашык эмес болсоң сен неге? Бул не деген кереметтин жалын сөздөр сенден уктум. Мен да үнсүз сөндебейсен да жаным, кучагыңа эрип кеттим. Мен да үнсүз сөндебейсен да жаным, кучагыңа эрип кеттим. Жанарыңды жумдум, обояңды билдим, мендик жүрөк сыйбайды келе.
заказ. 3 minut жүрдік. 3 minut емес, 5 minut. Аялы мен күйесі içip çıkıптыр. Вообще. 199 сом. Saat 22'den 41 minut öttü. Zakazdı büttük. Так, бүгінгі күнге 12 min işledim. Бұл покупка сменадан сыртқары. А так чист грязный 14700 işledim. Мен 12 saat бүткөндөн кийин дагы ушу самозанятый иштедим да. В общем, 2600 комиссия бердим, мага чистый 12100 калды. Ушундай. Эми буйрса бонус түшөт. 28 заказ жаптым, общий. Өзү 25 заказ бар эле, бирок 28 заказ жаптым. 2 заказ, биринчи заказ Химкеден түшкөн мааны эсептебейт. Одан кийин Долгопрудныйдан түшкөн мааны да эсептебейт. Только Москванын ичиндеги заказдарды эсептегенде 26 заказ эсептейт. Баарыңа ийгилик, ден соолук жана тынччылык, тынч болгула. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңула.